dinimizde nazır kılуу деген söz бар. Nazır kılуу degeni moynuңuздагы жок нерсени милдетке алуу деген söz. Misali mildet mesela siz misali qanday desem bir 20 reket namaz okuyayım dediniz. Sizin moynuңuzга 20 reket namaz oku dep mildet. Farız namazlar al mildet al. Vacip namazlar al mildet. Sünnet namazlar var. Nafil namazlar var. Бирок жөн эле сиздин моюнуңузда эч кандай милдет эмес, бирок сиз назыр алдасыз. Алла Таала мен бир шүгүр кылып бир 20 рекет намаз окуп коеюнчу. Же ушунча садака кылып коеюн, ушунча күн орозо тутуп коеюн деген. Муну назыр деп коебуз. Кээде бул назырдын бир ишке байлап назыр кылат да. Кандай десем, эгерде ушу оорума Алла Таалам шифа берсе, мен бир кочкор соям дедим. Бул назыр бул важип болуп калат да. Же болбосо ушу бир ишим бүтүп кетсе, Алла Таалам ушу кайгыдан, же ушу проблемадан куткара турган болсо, мен бир 10 күн орозо кармап берем. Эми ошол иш бүтүп кеткенден кийин буга 10 күн орозо кармоо милдеттүү болуп калат. Мурун буга чейин милдеттүү эмес эле назыр кылып Алланын атына лиллахи алейя, менин мойнумда Алла үчүн деп айтып аткандан кийин бул эмне болуп калат? Милдеттүү болуп калат да. Ушуну назыр деп коет. Эми бул хадисте жараткан Алла субхана ва таала айтат мындай дейт. Назыр адам баласына мен тагдырында жазбаган нерсени алып келе албайт дейт. Кээ бирлер ойдойт, ушу назыр кылсаң эле ал сөзсүз аткарылса, ушу назыр кылды деп, андай эмес. Тагдырдагы бар нерсе ашышы мүмкүн, тагдырда жок нерсе ашпайт. Назыр дагы тагдырга ээрчийт, тагдыр назырга ээрчибейт. Так, будан ким эмне деп атат? Бирок бул назыр ушундай нерсе дейт, мен сараңдан чыгарамын дейт. Сараң адам тыйын бербейт да, курбандык чалбайт, тамак бербейт, садака бербейт. Бирок ошо сараң адамдын башына проблема келет дагы. Бул эмне дейт? Ушу проблемадан мен чыга турган болсом, 10 кембагалдын курсагын тойгосом дейт. Алла Таала айтып атат, ушу сараңдан башына проблема берип туруп, назыр аркылуу чыгарам дейт да. Болсо чыгаргысы келбейт бул. Айтат мындай дейт. Астахриджу бихи минал бахил. Сараңдан ошо аркылуу чыгарам дейт. Югтини алейхи ма ла югтинал бухул. Мага берилген ушундай нерсеге сараңдыкка ма ла югтини. Ал мага бербейт сараңдыгы. Мындай айтканда бунун сөз мааниси мындай. Туугандар, сараңдык өзү ислам дининде өтө каралган сыпат да бул. Берешендүүлүк, жоомарттык бул макталган сыпат. Назырга келе турган болсок, бул жаман эмес. Эгерде бул жаман нерсе болгондо Алла Таала назырыңарды толук аткарла деп буйрук бербейт эле. Назырларын толук аткаруучуларды мактабайт эле. Демек bundan bildik İslam dinimizde nazır деген bunday termin var. Бұл нәрсе шариатта бар нәрсе, назыр кылгандан кийин үстүнөн чыгыш керек. Аткаргандарды Алла субхана ва таала мактаган, ага сооп берилет. Ал эми сараңдык болсо бул жаман. Ибн Дакик рахимахулла айтат, назыр эки түрлүү болот дейт. Бир назыр Аллага жакындата турган назыр болот дейт. Бир назыр болот, мындайча айтканда муаваза. Ушуну кылып берсең, ушундай кылып берем. Ушундай кылып берсең, ушундай, бул тыйылган нерсе. Алла Таала мына мынаны кылып бер, мен ошону бүтүрүп берем дегенчи. Имам Куртуби рахматуллахи алейхи айтат: "Ан-назр минал уқуд ал-маъмур бил-вафа биха ал-мусна аля фаилиха." дейт. Имам Куртуби рахматуллахи алейхи айтат: "Назыр ушундай нерсе, бул келишимдерден. Толук аткарганга буйрулган, жана буну аткаруучу макталган, алкыш айтылган ушундай амалдардан" дейт. Ва а'ла анва'i, назырдын эң жогорку даражасы ма кана гойру муаллакин аля шей юриду хусулаху кама юафа мин марадин. Мисалы бир нерсе ишке ашса, ошого байлабастан элечи, Алла Таала менен соодалашпай эле, жөн эле, я Алла, Алла үчүн лиллахи алейя ан асум каза, ушунча күн орозо кармайм Алла үчүн, атасаддак каза, ушунча садака берем Алла үчүн, шукран лиллахи таала, Аллага шүгүр кылып.
Ушундай кыла турган болсо, машаалла, бул назырдын эң жогорку даражасы экен. Буга жакындап келген даражасы кандай дейт? Ал мындай: ал-муаллак ала фи'ли таатин. Бир жакшы ишти кылганга байлайт. Мындайча айтканда: иншафаллаху мариди сумтукада. Не деди? Эгерде Алла мага шифа берсе, ушунча күн орозо кармайм. Ау саллайту каза, ушунча намаз окуйм. Жана ушуга окшогондор. Демек, бул дагы жакшы. Бул нерсе бар шариятыбызда. Назыр кылуу, бирок ошо назырды сөзсүз аткарган үстүнөн чыгыш керек да. Эми ваджибул абд ан якуна ма Аллах азза ва жал бир ража ва зул ва худу. Бенденин мойнундагы милдет не десе, Алла Таалага жакшы үмүттө болуу, Алланын алдында өзүн төмөн алуу. Елтемису бизалика ма индаллах мин хайр. Ушу аркылуу Алланын алдында жакшылыкты издөө. Амма хазал бахил, эми мына сараң боюнча айтып келсекчи, бул Алла Тааланын алдындагы нерсеге мынаны берсең, мынаны кылам деп муаваза деп коет. Алмашуу жолу менен айтып атат да. Кыскасы айтканда, Алла Таалага алиязу билля мындай дейт: ин атайтани каза, эгер сен берсең ушуну, амилту лака каза, мен ушу нерсени кылып беремин деп. Бул өтө адепсиз жана жаман нерсе да бул. Эгер бизде айтып койгону, Алла мындай кылып берсе, мен намаз окуйм. Ишим оңдоп берсе, намаз окуйм. Куткарса, ана мындай кылам. Жок. Биринчи ияка набуду, андан кийин ияка настаин. Биринчи ибадат, андан кийин жардам. Биз дайыма айтабыз, биринчи Алла жардам берсин, анан ибадат кылам депчи. Биз Алланын кулубуз, биздин мойнубузда мындай деп айткан бизге жарашпайт өзү. Бизде биринчи эмне дейбиз? Аллахым биринчи жардам берсин, анан мен намаз окуйм. Мага байлык берсин, анан намаз окуйм. Ошондо деле окубайсың сен. Анан көрө, бул андай, бул адепсиздик болуп калат. Биринчиден сен мойнундагы милдетти аткар, анан Алла субханаху ва тааладан жардам суран.